Биз бүгүн ушул саламат кызы айында көргөн келдик. Каралганы бул кызыбыз 2 жашында жыгылып башынан оор жаракат алган экен. Ошол бойдон бутка тура албастан бул кызыбыз аябай оор акыбалда турган учуру ушул улуу орозо күнүндө аз да болсо колуңуздардан келген жардамыңыздарды аябастан ушул биздин айымдын бутканы туруп кетишине чоң салымыңыздар кошсоңуздар жакшы болмок деп ойлоймун. Алдын ала баарыңыздарга рахмат айтамын. Аллахым сиздерге баарыңыздарга кимге жардам берип жаткан болсо улуу күндө эки эселеп Аллахым сиздердин жакшылыгын аябасын. Кардештер, боорукер кайрымдуу кайдыгер караган кыргыз элибиз, бир туугандар баарыңыздардан кайрылып суранабыз. Биздин кичинекей наристебиз саламат кызы айыма 2,5 жашында жыгылып башынан жаракат алып операция болгон. Азыркы күндө өзүн кайра калыбына келтирүү үчүн реабилитацияга акча каражатына муктаж. Ошон үчүн баарыңыздардан кайрылып суранабыз. Аз да болсо өзүңүздөрдүн жардам колуңуздарды сунуңуздар. Көп түкүрсө көл болот дейт. Чындыгында мондай оор кырдаалда оор күндө жардам берсеңиздер, кайдыгер карабасаңыздар, сиздерге Аллахым көп эселеп, эки эселеп берет. Ошон үчүн баарыңыздардан жардам күтөбүз. Аз да болсо өз салымыңыздарды кошуп жардам колуңуздарды сунуңуздар. Кичинекей наристебиздин бутуна туруп кетишине баарыңыздар себепкер болуңуздар. Москва шаарындагы мекенчил жаштар канаатынын кайрымдуулук группасы бүгүн бөлүп келип отурабыз. Жалпы кыргыз элибизге чыгарып беришен боорукер инсандардан жардам күтөбүз. Баарыңыздарга чоң рахмат. Аллахым ушундай оорудан, өйдө кырсыктардан баарыңыздарды сактасын. Кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Орозо күнүндө сооп иштерди кылып калууга колубуздан келишинче аз да болсо көмөк көрсөтүп башкаларга жардам колубузду сунууга аракет кылалы. Садака көп нерселерден, жамандыктардан, тозоктордон сактайт. Ошон үчүн колубуздан келишинче орозо айында, ыйык Рамазан айында садака берип калыңыздар. Урматтуу кыргыз калкым, калайык бир туугандар, ушул саламат кызы айымага кол сунуп жардам берип коюңуздарды көптөн көп өтүнөбүз. Айыма кызыбызга азыр чоң суммадагы акча тыйын керек болуп турат реабилитация болушу үчүн. Ошон үчүн кайдыгер карабаңыздар. Айдан айым кыргыз калкым кол сунуп ушу кичинекей наристебиздин бутуна туруп кетишине жардам беришиңерди көптөн көп өтүнөбүз. Кайдыгер карабаңыздар. Ар бирибиздин башыбызда наристелер бар. Балдарыбыз оорубасын, аман болсун. Кол сунуп коюңуздарды көптөн көп өтүнөбүз. Бар болуңуздар, аман болуңуздар.